Жант деген командасы менен алдыда утсак уже Африканын групповой этабына чыгабыз. Азия кубогунун алкагында Кыргызстандын Нефтчи футболдук клубу Түркмөнстандын Ахал клубу менен Жалал шаарындагы Курманбек стадионунда беттеш өткөрөт. Ал үчүн нефтчилер бир канча убакыт атайын машыгууларды өткөрүп, даярдык жогорку деңгээлде экенин аталган футболдук клубдун башкы машыктыруучусу Нематжан Закиров билдирди. 15 января выехали в Турцию на 12 дней. Там сыграли 15 январда Турцияга 10 күндүк машыгууга барып келдик. Ал жакта 4 контролдук беттеш өткөрдүк. Учурда оюнчулардын абалы, даярдыгы жакшы деп айта алам. Команда оюнга даяр. Биз жакшы жыйынтыкты күтөбүз жана күйөрмандардын ишеничин актоого аракет кылабыз. Хорошего результата и надеюсь, мы постараемся оправдать надежду наших болельщиков. Нефтчи командасы Азия кубогуна алгачкы рет катышып жатат. Ал эми алардын атаандашы Түркмөнстандык Ахал футболдук клубу буга чейин аталган кубокто ойноп жүргөн. Бирок талай эс болгон кыргыз футболчулары Азия кубогунун тандоо турунан тайпалык этапка өтүүгө болгон күчүн жумшай турганын айткан команда капитаны Алмаз Маликов буларды кошумчалады. Быйылкы жылы жакшы бир усиление болду. Анан команда жөнүндө айтып кетсем, бизде нападениеде деле, защитада деле эч кандай айтсам кемчиликтерибиз жок. Кичине алдыга жырал турган дагы эмелер бар, бирок в целом айтып кетсем, бар жок позицияда бар жок эле жакшы. Футбол сүйүүчүлөрү көптөн күткөн оюн Жалал шаарындагы Курманбек стадионунда орун алат. 4,5 миң көрүүчүгө ылайыкташкан стадиондо мындай эл аралык футболдук мелдеш алгачкы рет өткөрүлүүдө. Деген менен аталган стадион эл аралык талаптарга толук кандуу жооп берет деп айтууга болбойт. Эл аралык талапка негизинен толук жооп беребиз деп айтыш кыйын. Биздин баягы стадион 1967-жылы ашар жолу менен курулган. Анан ошол маалдагы эмелер зданиянын ичи ошол боюнча эле калган да. Бизге азыр эгерде талапты катуу кое турган болсо, биздин ушул раздевалкаларыбыздын размерлери жооп бербей калат. Кичирээк курулуп калган экен. Ошон бул нерселерди эми өтө чечиш кыйын болуп атат, бирок сүйлөшүүлөр менен азыр эл аралык деңгээлдеги турнирлерди өткөрсө болот деген мына ушул оюндардан кийин толук чечилет. Футбол сүйүүчүлөр Нефтчинин күйөрмандары 5 февралда өтүүчү мелдешти чыдамсыздык менен күтүүдө. Алардын бири көпчүлүккө спорттук баяндамачы катары белгилүү Маматкадыр Маматалиев. Ал үй ээси катары Нефтчиде жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк жогору деген пикирде. Жалал Абад областынын тарыхында алгачкы ирет чоң футбол боюнча мына ушундай чоң мелдеш өтүп атат да. Бул дагы өзүнчө бир жакшы нишана. Анан айта турган болсом, эми биз эмне дейбиз? Спорттук термин бар да, үйүндө дуалы да жардам берет деп. Биз спорт сүйүүчүлөрү, спорт күйөрмандары, футбол сүйүүчүлөр канчалык мындай өзүбүздүн команданы сүйгөнүбүздү билдирип, жан үрөп, жан тарта турган болсок, биздин сүйүктүү Нефтчи командабыз эртең жеңишке жетишет деген ишеничтебиз да. Африканын рейтингинде Ахал клубу 131-орунда турат. Ал эми Нефтчи бул кубокко өткөн жылы эле жолдомо алган. Белгилей кетсек, Түркмөнстандын Ахал футболдук клубу Кытайдан тараган коронавируска байланыштуу беттешти жылдырууну суранган, бирок Африка бул сунушту негизсиз деп четке какты. Ошентип, футболдук беттеш 5 февраль саат 14:00 Жалал шаарындагы Курманбек стадионунда өтөт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.